Саламатсыздарбы? Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырабыз. Аны мен Айзада Сулайманова алып барам. Жогорку кеңештин депутаттары кыргыз коомчулугун зериктирбейт көрүнөт. Бири жарым жылаңач болуп сүрөткө түшүп, кымбат спорт залга барганына шерденген сүрөттөрдү социалдык түйүндөргө жүктөсө, башкасы ойго келбеген ойлорун ортого салып, коомчулукту бир чети кыжырын кайнатса, бир чети күлкүсүн келтирүүдө. Эл өкүлү Шайлообек Атазов аскери техника сатып алуу үчүн бардык ишке жарамдуу жарандар 200 сомдон чогултса болот дейт. Кыскасы, азыр үйү жоктор квартиралап, анысы аздык кылгансы батирдин ижара акысын кымбаттаткан сүткор кожоюндардын кесепетинен көчөдө калган, жол кире таппай жөө жүргөндөр бар экенин билбейт окшойт депутат мырза. Албетте, акчаң ашып турса мамлекетке жардам бергендин эмнеси жаман? Бирок эмнеге жашаганы хан сарай, айдаганы жол тандабас эл өкүлдөрү өздөрү акча чогултуп мамлекетке аскери техника алып бере алышпайт? Кызыгы, Атазов элден канча акча, канча убакытта чогулаарын эсеп-кысабын эсептеп койгон. Айтымында жок дегенде 1 миллион адам 200 сомдон которсо, айына 200 миллион сом болмок экен. Кыргызстан Тажикстандын куралдуу кол салуусун, агрессиясын айыптайт. Бул маалыматтар эл аралык уюмдарга, биримдиктерге жеткирилүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Станислав Зас менен жолугушууда тажик тараптын агрессиясы тууралуу кол салуусу эки өлкөнүн ортосундагы эки жана көп тараптуу келишимдерге каршы келерин белгиледи. Муну менен катар, Нью-Йоркто өткөн ЖККга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жумушчу жыйынында жетишилген кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды турукташтыруу боюнча макулдашууларды аткаруу үчүн уюмдун учурдагы механизмдерин мүмкүн болушунча тезирээк ишке киргизүү зарылдыгын белгиледи. Ал эми акыйкатчы Евро биримдиктин адам укуктары боюнча атайын өкүлү менен телефондон сүйлөшүп, Тажикстандын куралдуу агрессиясын кескин айыптады. Дүйшөмбүнүн ар кандай чагымчыл аракеттерин токтотууга жардам берүү өтүнүчү менен кайрылды. Кыргызстанда 10 чакты күндөн бери батирлердин ижара акысы асманды чапчып, айрым квартиранттарды кожоюндар айтылган сумманы төлөбөсө сыртка чыгарып коюп жатканы боюнча байма-бай айтылууда. Салык кызматына кайрылгыла деп расмий органда иштебегендер гана айтып жатты. Салыкчылар болсо кечээ эле үн катып, кожоюндар батирин ижара акысын кымбаттаса, же сыртка чыгарып койсо, же кошуналар үйүн арендага берсе кабарлап койгула дешти. Салык кызматы дагы монополияны жөнгө салуу агенттиги дагы үйдү арендага берүү боюнча социалдык түйүндөрдө жарыяланып жаткан жарнамалар боюнча рейд жүргүзө албайт экен. Мыйзам жол бербейт экен. Кыскасы, батирин ижарага бергендер тескей турган механизм жок имиш. Салык кызматы арыз түшкөндө гана салык төлөтө алат экен. Албетте, ижарачы менен квартиранттын ортосунда келишим түзүш керек. Бирок сүткор кожоюндар келишим түзгүсү келбейт. Анткени кирешесинен салык төлөгүсү келбейт. 2022 жылдын 8 айында турак жайды ижарага бергендер патенттин негизинде 33 миллион сом салык төлөшкөн. Эгер азыр кекиртегин арандай ачкан кожоюндар чын ниети менен салык төлөсө, 33 миллиондон дагы көп болмок. 1990-жылдардын аягында Алматы Тамчы жолунун курулушу башталып, бирок бүтпөй калган. Эми ошол каттам кайра курулчудай болуп калды көрүнөт. Бирок анын маршруту мурдагыдан өзгөрүп калыптыр. Азыркы долбоорго ылайык Алматы Узунагаш, Кастек, Карасай, Баатыр, Кемин, анан Ысык көлдүн жолуна кошулат. Алдын ала эсептөөлөр боюнча кыргыз тарап каттам курулуп бүтсө 53 миллион пайда табабыз деп атат. Долбоордун максаты өлкөнүн туристтик потенциалын жогорулатуу. Азыр Алматыдан көлгө чейинки аралык болжол менен 450 чакырымды түзөт. Эскерте кетсек, Алматы Тамчы жолу рельефи татаал болгондуктан бүтпөй калганы айтылууда. Бирок алдын ала каттамдын күнгөй тескейин аныктабай туруп, баштаганы коомчулуктун сынына калып, ал тургай ошол кездеги Тойчубек аттуу министр сарказм иретинде Жолчубек деп атап калышкан. Сиздер Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар. Нурпресс чындыктын изи менен.